Текшерүү иштерин жүргүзүүнүн алдында эң биринчи дислокациябыздан баштайбыз. Планшеттүү системасында сервис полевой система деп айтылат. Субъект ошо дислокацияга киргенби, кошулганбы, ошонун баарын биринчи аныктайбыз. Толук маалыматы болгондон кийин биз кийинки кадамыбызды текшерүү жүзүнө айландырып кире баштайбыз. Экинчи кадамга текшерүү аянтчасына кире баштайбыз. Мамлекеттик регистрациядан өтпөгөн күбөлүгүнүн суралат эң биринчи кадамыбыз. Биз бул мамлекеттик каттоодон өткөн күбөлүгү менен толук камсызданып маалымат алгандан кийин биз ИСНАК системасына киребиз дагы. Ал жакта болгон маалыматтарыбызды ошол жерден бүт көрсөтүлөт. Ошол маалыматтардан алып, канча мамлекетке карызы бар бекен, жок бекен, канча оборот болгон, планшет менен бүт нерсени көрө алабыз. Азыркы бул планшет системасында, получается, обновленный системада бул жерде бул товар происхождения кайсыл жерден келгенин, бүт жерден ушул базадан дагы карасак болот. Касса аппараттын 3 түрү бар. 3 түрүнүн азыр кайсыл системада канча чек уруп атканыңар, канча анализ кылып биз өзүбүздөн көрө алабыз. Если онлайн болсо, мына сиздердики ошол эмеге категорияга кирет. Бул жерде электронный акт азыр толтурабыз. Келиңиздер, кол коюп койсоңуздар бул жерге. Анан бул сиздин почтаңызга барат. Ал жерден карап, актыны карап алсаңыз болот. Чоң рахмат. Жакшы алыңыздар.